Нарын облусунун Кочкор айылында көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер Чейрек Кылым өлкө жетекчилигинде туруп, анын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө барандуу салымын кошкон Турдакын Усубалиевдин айкели ачылды. Бүтүндөй мамлекетибиз үчүн өзгөчө мааниге ээ бул салтанатка мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышуу менен өз сөзүндө ушул улуу инсандын өмүрү жана ишмердүүлүгү, жөнөкөйлүгү жана мекенди чексиз сүйүү кийинки мундарга баа жеткис үлгү экендигин баса белгиледи. Турдакын Усубалиевдин эстелиги. Ал атайын буйртма менен Екатеринбург шаарындагы мыктысектин 1000 жылдык кепилдиги менен 1 тонна 300 кг салмактагы жогорку сапаттагы колодон куюлган. Жалпы суммасы 7 миллион сомду чамалайт. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Кыргызстанда совет заманында Чейрек Кылым башкарган Турдакын Усубалиевдин даңазалуу өмүрү кийинкилер үчүн өрнөк. Мамлекеттин бутка туруп өнүгүүсүнө өз билимин, тажрыйбасын, өмүрүн арнаган инсандын орду кай заман болбосун ар дайым айтылат, унутулбай даңтылат. Улуу эмгектин алдында таазим көрсөтүлөт. Нечен кылымдарды башынан кечирген кыргыз элинин тарыхында жамы журттун намысын жогору койгон, өзүн күнүмдүк турмуштан жогору туткан, бүткүл өмүрүн өз элинин келечегине арнаган адамдар арбын болгон. Алардын бири Турдакын Усубалиев. Ошондон улам өзү туулуп өскөн Кочкор аймагында эстелигин орнотуп, мамлекеттик жана коомдук ишмер, өмүрү баарыбызга өрнөк болгон адамдын арбагын эскерип отурганыбыздын өзү эле жакшылыктын жишааны деп ойлоймун. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, чыгаан адамдар зарыл болуп турган азыркы учурда Турдакын Усубалиев сындуу ири саясий ишмерлердин көзүнүн жоктугу таасын сезилип турат. Биздин алдыбызда анын өрнөктүү өмүрүн пир тутуп, мол тажрыйбасынан сабак алуу, татыктуу пайдалануу милдети турат. Ал кишинин өтөлгөлүү өмүрү менен өрнөктүү ишинен ала турган сабагыбыз али арбын. Турдакын Усубалиевич өмүр бою жакшы адам бойдон калды. Ал баарыбызды суктандырган наркын сактап, сынын бузган жок. Турдакын Усубалиевич бийлик менен дөөлөттү көтөрө билген, сабырдуу, абийирин таза туткан эң жөнөкөй инсан эле. Дагы бир жолу урматтуу Турдакын Усубалиевич, сизге башыбызды ийип таазим этебиз. Элибизде сиздей улуу инсандар арбын болсун, өлкөбүз туруктуу өнүгүп, мамлекетибиз күчтүү болсун. Өлкө башчысы белгилегендей, ал коомчулукту суктандырган, наркын сактап, сынын бузган жок. Бийлик менен дөөлөттү көтөрө билген, абийирин тунук туткан эң жөнөкөй инсан катары элдин эсинде калды. Бул ишин эмгеги зор бул Кыргызстан үчүн. Бул ишиге ушул Кочкор эмесин атын өзгөртүп, ушу кишинин атынан койсо деле болчудан болот. Элдин көбү деле колдойт болуш керек. Бишкек шаарын гүлдөтүп, жанагы мраморный шаарга айланткан, Соңкөлдү, биздин Соңкөл көлүбүздү сактап калган Кыргызстандын өнүгүшүнүн эң көрүнүктүү иштери да бул кишинин эми көп. Бул кишиге эмгегине жетиш көп бар да. Талыкпас эмгек менен тазалыктын, жөнөкөйлүктүн артында коомдук ишмер өзүнүн өлбөстүгүн жараталды. Күн-түн айырмасын билбеген эмгектин артында биз бүгүнкү жашаган өлкө түптөлүп, түзөлдү, өстү. Турдакын Усубалиевдин ишмердүүлүгү жана адамдык, жетекчилик сапаттары тууралуу эл ичинде ар түрдүү аңыз кептер айтылып келет. Бул кийинки муун үчүн үлгү. Сөңкөлдү Өзбекстан жирип бергиле, биз бактаны көбүрөөк алабыз дегенде Хрущевке чейин кирип жүрүп, Сөңкөлдү жырдырбай, эгер ал жырылып калса, койлор, мал ошол жакта багылып атат. Анын келечеги кандай болот? Жүн алыш керек, эт алыш керек. Бүт Сөңкөлдө ал чоң жайлоо, ошо көлдүн атмосфера менен сакталып турат деп, аны сактап калган жери бар. Мына кетеги жана ак уйдагы гранттан корду, туура эмес корду бюджеттен акчаны зарптар дейт. Ал Москвадан акча өлдүрүп келип, мына ак уйда азыр барып отуруп атышпайбы жана ак граниттен. Көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер Турдакын Усубалиевдин эстелигин Кочкор айылына тургузууну район бийлиги демилгелеп, керектүү каражат демөөрчүлөрдөн жана элден чогултулган. Ал эми курулушу жергиликтүү куруучулар тарабынан жарым жыл ичинде бүткөрүлгөн.
Гүлжина Мөндөева, Айман Тургуналиев, 7 күн маалымат аналитикалык программасы үчүн. Ел үчүн жасалган эмгек эскирбейт. Улам даңазаланып, улам жаңырып муундан муунга айтылат. Андай бийиктикке жетиш үчүн ак иштөө зарылдыгын коомдук ишмер Турдакын Усубалиев тастыктап кеткен. Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсүнө опол тоодой салым кошкон инсандын өмүрүнө байланышкан музейда алдыда ачылаары күтүлөт. Бул сындуу иш-чаралар өтүп кеткен маркумдун басып өткөн жолун кийинкилер үчүн көрсөтүп, мисал кылып өлгү жаратып, айтып туруу үчүн да керек. Болбосо технологиянын, интернеттин таасиринен чыга албай жаткан жаштар бүгүнкү Кыргызстандан түптөпчүлөрүн түк билбей калышы да ыктымал. Мындай келечекти көрө билген уулдо улуу тоолор жаратат. Кыргызстандын керемети анын тоолорунда. Андай сыйкыр аламды анда төрөлүп өскөн гана адам сезет, баалайт. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 2021 жылдын сентябрь айында өткөн 76 сессиясында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялоо демилгесин көтөргөн. 93 мамлекет бул демилгени бир добуштан колдогон. Ошондуктан Кыргызстан быйылкы жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Бул резолюция Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 3-чү маанилүү документ. Ал эми 2021 жылдын 16 апрелинде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75 сессиясынын алкагында жаратылыш чек араны билбейт деп аталган биринчи резолюция кабыл алынган. Ушул эле жылдын 23 ноябрында ЮНЕСКОнун 41 сессиясынын пленардык жыйынында Кыргызстандын демилгеси менен мөңгүлөргө мониторинг жана изилдөө жүргүзүүнү кеңейтүү деген экинчи резолюция бир добуштан кабыл алынган. Климаттык шарттарда 4 фактор болот. Бирөөсү океандар, бизде жок, калганы тоолор, мөңгүлөр бар жогу бар десек болот да. Акыркы убактарда ар кандай мынакей иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ошол негизинен биздин мал чарбасынын ыксыз малдын жайылышы ошонун көп регулировка болгон негизинен жайыттардын ичинде компонент болгон токойлор дагы азайып кетип атат. Тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы жөнүндөгү резолюция Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон бардык мамлекеттер тарабынан бир добуштан кабыл алынуу менен 93 мамлекет бул документти колдогон. Ошондон улам Кыргызстанда 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө өлкө башчысы өз жарлыгын чыгарган. Бул абдан маанилүү жана өз убагында белгиленген иш-чаралар. Бұл проблемалар мурдатан эле болуп келген. Биз Кыргызстан тоолуу республика болгондуктан бул биз үчүн абдан маанилүү да. Бул тоолордогу турган экосистемаларды сактап калуу үчүн биздин өз көз карашыбыз боюнча 3 чоң проблема турат. Бири-бири менен байланышкан да, чейин байланышкан. Ушуларды чечиш керек. Бул тоолордо жашап аткан, токойлуу территорияларда жашап аткан элдердин социалдык экономикалык жактан жагдайын жакшыртуу маселеси. Экинчиси ошо токой экосистемалары миллиондогон, ондогон миллион жылдар мурда пайда болгон. Бул ошол эволюциялык процесстер негизинде келип чыккан, калыптанган. Ушуларды сактап калуу маселеси. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Тим жеринен асман тиреген, чокусунан ак кар кетпеген, ак мөңгүлүү ала тоо жерге сетелбейт. Тилекке каршы ошол касиеттүү ыйык ала тообуздан бирде аскасы бийик, бирде бөксө болуп, төр көчтөнү уланып кеткен тоолорубузду аздектей албай, туш тарабынан оюп, каалашыбызча казып, бугуп жаткан кен байлыктарын четинен жок кылып жатканыбызды тана албайбыз. Бул жердеги тоо таштардын мөңгүлөрүн геологиялыктар изилдеш керек. Канчага азайып кетип атат. Мынакей быйыл эле өзүңөр көрүп атасыңар, суу начар. Суу маселеси бул чоң катастрофа. Бир эле биздин мамлекетибиз борбордогу Азия эле эмес, башка мамлекеттерге да чоң зыян алып келет да. Булардын баарын калыбына келтирүү үчүн бир керекте
бүткүл дүйнө биргеликте иштеш керек да. Жарлык жарыяланды, иш мерчемдер белгиленип жатат. Эми аны турмушка ашыруу гана талап турат. Бул жагынан алганда илим адамдары же атайын адистер гана аракет көрбөстөн жалпы коомчулуктун салымы болуусу абзел. Жогоруда аталган дарактарыбыздын, бадалдарыбыздын, жөнөкөйлүү өсүмдүктөрдүн жана башка жан жаныбарлардын биологиялык ар түрдүүлүгү бул дүйнөлүк генофондко кирет да. Bizde de unikaldı, şunda genofondga eğiz de Kırgızstan. Özümüz kişinekay mamleket bolğanыбыз менен şoga eğiz. Эми мал жайылымы туурасында көп эле айтылып жүрөт. Бул мал көп, жайлоолорубуз көбүсү малдын көптүгүнөн, үй жаныбарлардын көптүгүнөн талкаланып кетип атат. Чөптөр өсүп, уругун чачып, кайрыны калууну келиши кыйын болуп атат. Мындайча айтканда малдын туягынын басымдуулугу 1 гектарга эсептегенде аябай чоң. Bunu albatta bir немеге салыш, багытка салыш керек. Адистердин айтымында азыркы жагдай менен бара берсек, эртеңки күндө адамдардын ыксыз жана кечиримсиз аракетине таарынган сымал тоолорубуз урап, экосистемабыз кыйроого учурап, муун үчүн кечиримсиз абал түзүлөрү айкын. Бактыган Эжемаматова, Маматкадыр Маматалиев, Жети күн аналитикалык маалымат программасы үчүн. Кыргызстанда ар бир жыл өз аталышын алат. Маселен, аялдар жылы, балдар жылы, региондорду өнүктүрүү жылы, санариптештирүү жылы. Жылга өзгөчөлүк берүү эмне үчүн керек? Анткени ошол аталыштын арты менен кандайдыр бир иш мерчемде иштеп чыгып, аны өркүндөтүү аркылуу тармактык көйгөйлөрдү чечүү. Тоолор жылында болсо, ала тоодой тоолордун кара тоого айланып бара жатканы, ген издеп жатып талкалап алган тоолордун табиятын сактап калуу чакырыгы камтылган. Адам барынан күчтүү болсо да табият алдында алсыз. Ага айкын мисал аскада калган кожо жаштын кор болгон тагдыры. Ошондуктан табиятка аяр мамиле жасоо милдети ар бирибиздин мойнубузда. Тазалык, иреттүүлүк, көчөт тигүү, айлана чөйрөнү таза кармоонун 3 айлыгы да жыл сайын ушул максатты колдоо иретинде орун алат. Быйылда областа көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланган. Анын негизинде ар жуманын ишемби күнү ишембиликтер орун алууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын кургоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында бүгүн 12 мартта Аларча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында иний жалбырактуу көчөттөрдү олтурулуп, жашыл мурас улуттук өнүктүгүн баштады. Иш-чаранын катышуучуларынын алдында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы климаттын тез өзгөрүшү, аба ырайынын начарлашы жана мөңгүлөрдүн эриши Кыргызстан үчүн эле эмес, дүйнө жүзүнүн көйгөйү экенин белгиледи. Дүйнө жүзүндөгү ар бир адам мейли ким болбосун, мейли кайсы өлкөдө жашабасын, бирдей күрөшүүгө, катуу күрөшүүгө милдеттүү. Анткени мейли биз ушундай бийик тоолуу, суук, кышкысын суук баягы Кыргызстанда жашайбызбы же Африкада ысык, Африкада жашайбы. Анткени бул дүйнө жүзүндө климат боюнча, аба ырайы боюнча, ушу табият боюнча чек ара жок. Мамлекеттер аралык чек ара жок. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Баарыбыз ушу бир абаны жутуп жашайбыз. Бир табияттын койнундабыз. Ошондуктан ар бир адам күрөшүүгө милдеттүү. Жашыл мурас улуттук өнүктөгү жалпы өлкө боюнча ар бир аймакта өтүп жатканы жана жыл сайын өтүүчү салтка айланары белгиленди. Жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт олтуруу пландалууда. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик органдардын бардык кызматкерлерин жана Кыргызстандын элин Жашыл мурас улуттук кампаниясына активдүү катышууга, көчөт олтуруу менен гана чектелбесен, мындан ары да көзөмөлгө алып кам көрүүгө чакырды. Жол картасы боюнча биз ошо иштеп чыкканбыз, кабыл алынды. 70 миллион даракты 30-жылга чейин биз ошо бүт жалпы Кыргызстан боюнча тигебиз да. Анан быйыл 6 миллион дарак. Ошондо азыр питомниктерде, Токой чарбанын питомниктеринде, биздин жана заповедниктерде, парктарда 6 миллион 370 миң ушу дарактар бар да. Бүгүн ушу баштап туруп, анан бүт региондордо, областтарда жашылдандыруу ушундай посадкалар башталат. Ошол эле учурда биз ушу жол картанын негизинде иштеп, донорлор менен, анан өзүбүз жанагы эл аралык климаттык фондорго ушундай долбоорду баштап
баштадык деп маалымат бергенбиз. Ошонун негизинде биз ошо каржылоо жагын чечип, анан ушу жанагы айыл өкмөттөргө, район акимдерге, полномочный жана представитель областной губернаторлордун баары менен бир иш кылып, ушу жалпы анан мына демилгечилер, элдин өзүнүн эки активисттери баары бияка салым кошушат да. Бүгүн Жалал-Абад облусу боюнча массалык ишембилик жана көчөт олтургузуу акциясы өттү. Сузак районунун Сузак айыл аймагындагы номер 97 орто мектебинин куроосуна 200дөн ашык дарак көчөттөрү тигилди. Ишембиликке катышып көчөт тикен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев Демилге президенттин 2022-жыл тоолордун экосистемасын кургоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу алкагында уюштурулганын билдирди. Жалал-Абад областы боюнча бардык жерлерде мындай жамгырга карабай көчөт эгүү башталды. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү биз ар бир районду, ар бир мекеме ишканага бөлүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө картасы менен канча көчөт тигилет бизге ар бир аким берет. Биз ошол боюнча күздө кабыл алабыз. Ошол бизге берилген 1000 көчөт тиккен болсо 1000 көчөттү күздө кабыл алабыз. Бул боюнча бардыгына тийиштүү тапшырмалар берилди. Нөшөрлөгөн жамгыр пландалган иштерге тоскоол боло алган жок. Базар Коргон районундагы бардык мекеме ишканалардын кызматкерлери Кеңеш айыл аймагына караштуу 1-май айылындагы Жаңгак туннели деп дүйнөгө белгилүү болгон айтылуу катар жаңгактын суюлуп бара жаткан жерлерине 150ге жакын жаңгак көчөттөрүн тигишти. Быйыл туристтик аймактарга карай кеткен жол бойлоруна жаңы көчөттөрдү, алардын айланасын иретке келтирүү максаты коюлууда. Анткени Базар Коргон туристтик аймак катары эсептелет. Тазалык, кооздук болсо туристтерди тартуунун бир жолу. Мекеме ишканаларынын тегерегин астында ошо тазалап атышат. Борборлук көчөлөр, андан тышкары көчө комитеттер, айыл башчылар элдер менен иштеп, түшүндүрүү иштери алып барып, ошо элдерди баягы массовый ишембиликтерди өткөрүп жатышат. Тазалоо иштери алып барып атабыз буюрса. Көркөттөрү боюнча иш планын негизинде ошо 3 айдык ишембиликте 3 айдык алкагында ошо 7,5 миң көчөт отургузат. Ал эми Ноккен району боюнча 3 айлыктын алкагында 5620 көчөт тигилери каралган. Ош Бишкек жолуна 12 миң түп терек, Ясин Кара Жыгаштын көчөттөрү олтурулат. Жаан-чачынга карабастан Маасы айыл өкмөтүнө жайгашкан бакчанын 30 сотук жерине 40 түп арча, 120 түп алма көчөтү тигилди. Гүлжина Мөндөева, Баяман Тургуналиев, Бектур Иманалиев, жети күн маалымат аналитикалык программасы үчүн.